Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз психикалык оорулар эмнеге алып келет деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде сизде дагы мына ушул тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 244 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Гүлбара Кулыева, Ош областар аралык психикалык ден соолук борборунун медициналык психологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Гүлбайра Амирбекова, Ош областар аралык психикалык ден соолук борборунун дарыгер психиатры. Жана медициналык окуу жайдын студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Баарыбызга маалым болгондой эле 10 октябрь бүткүл дүйнөлүк психикалык ден соолук күнү болуп, мына ушуга ылайык 1 айлык жарыяланып, ар кандай иш-чаралар өтүүдө. Ушул боюнча маалымат берип өтсөңүздөр. Бизде 10 октябрь бүткүл дүйнөлүк психикалык ден соолук күнүнө карата круглый стол деп коебуз, болуп өттү. Тегерек стол, болуп өттү. Мында жаңы чыккан мыйзамдарды, токтомдор, өзүбүздүн глобалдуу болгон оорулар боюнча докладдар окулду. 10 октябрдан 10 ноябрга чейин 1 айлык ден соолук психикалык айлыгы жарыяланды. Бул ай аралыгында биз элге ушул оору тууралуу, ушул психикалык жактан ооруну алдын алуу боюнча элге маалымат берүү, туура маалымат берүү. Бизде айтат го, жана ооруну дарылагандан көрө алдын алган жеңилирээк. Ошон үчүн элге туура маалымат жеткирүү боюнча 1 айлык жарыяланган. Жакшы. Мына ушул маалымат берүү чындыгында жакшы жүргөнүн баштапсыздар. Негизинен ушул бизге келген суроолорду карай турган болсок, же болбосо интернет аламында дагы мына ушундай суроолор көп болот да. Депрессияга кабылдым, психикалык оорулар менен жабыркап жүрөм, же болбосо тууганым жабыркайт, кимге кайрылабыз, кайсыл жакка барабыз дегендей. Мисалы, айыл жергесинде, бизде аймактарда адис жок болгондуктан кимге барышын да билбейт деп көпчүлүк бейтаптар. Ошол себептен көпчүлүгү телефон чалып, ушундай WhatsApp аркылуу өздөрүнүн ойлорун билгизип, анан суроо беришет да. Мына ушул 1 айлыкта сөзсүз түрдө бул жерден эле маалымат берүүдөн сырткары айыл аралап ушундай дагы пландар барбы маалымат берүү боюнча? Бизде азыркы күндө ар бир райондо поликлиникаларда, үй бүлөлүк медициналык борборлордо психиатр кабинет ачылган. Ал жерде дагы бизде шаарда дагы мектептерге, окуу жайларга, же болбосо ишканаларга барып, ошо азыркы күндө глобалдуу болгон темалар тууралуу тандап алынып, докладдар окулуп, элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Жакшы. Гүлбара айым, эмнени кошумчалайт элеңиз бул боюнча? Мен бул жерде кошумчалай турган нерсем, биздин элде ушундай бир түшүнүк бар да, психолог менен психиатр деген эки термин, эки кесиптин ээси. Мына ошону көпчүлүк учурда мындай бири-биринен алмаштырып беришет, окшош кесип деп ойлошот да. Чындыгын айтканда, бул экөө бир эле багытта, бирок психологдун, психиатрдын айырмасы нормалдуу адамдын психикасы менен иштейт. Башка айтканда, биздин милдетибиз ошол ооруга кандайдыр бир кабылып бараткан адамдын психикасы менен иштөө. Ооруга кирип кеткен эмес, ошого бара жаткан адам менен иштөө. Мисалы, биздин турмушубуз азыр стрессиз элестетүү кыйын болуп калды да. Бассаң, турсаң стресс. Мына стресстин натыйжасынан биз көнүмүш деле болуп калды. Ал эми ошо стресстин кесепети бизге кандай таасир тийгизет, биз аны менен анча эсептешпей калдык. Биз медициналык психологдор бул ошо стресстин алдын алуу, стресске болгон адамдын реакциясы бар, ошол кандай даражада өтүп атат ушул реакция, ошол реакциядан кийин посттравматический синдром деп коебуз биз, стрессовый. Бул абалга кантип түшүп калат, анан ошол абалдан кантип чыгарып кетүү, мына ошого окшогон жолдор менен биз иштейбиз. Жакшы.
Айтсаңыздар, мына биз элдер мисалы психикалык оорулар десе эле стресс, анан депрессия деп түшүнөт да. А чындыгында психикалык оорулардын түрлөрү көп да. Мына ошолор боюнча кененирээк маалымат айтып, анан бири-биринин айырмачылыктары жөнүндө дагы айтып берсеңиздер. Психиатрга көбүнчө алдын ала биздин менталитетте көпчүлүк адамдар кайрыла бербейт, бирок акыркы жылдарда элге туура жеткирүү маалыматты ушундай эфирлер аркылуу, радио уктуруулар аркылуу биз маалымат жеткиргенибизден кийин бизге кайрылуулар көп эле келип түшүп атат. Депрессия менен көп кайрылышат. Азыркы бизде көп, ар бир экинчи адам ооруп калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Ошондой депрессия менен, стресстен чет жакка чыгып кетип, ал жактан иши жүрүшпөй, сыгылып, ооруп калгандар көп кездешет. Же болбосо жакын адамдарын жоготуп коюп, стресске түшүп калган, стрессовый состоянияда көп кайрылышат. Ошондой эле эпилепсия дейт. Талма оорусу. Талма оорусу бул травмадан кийин башынан катуу жаракат алганда көпчүлүк учурда ошол өз убагында медициналык жардам алышпайт. Көпчүлүгү бул убакыт өткөндөн кийин баш ооруп келип чыгат. Катуу баш ооруганда анан кез-кези менен ошо өзүн жоготуп коюшат. Ошон менен эле аң сезими төмөн көбүнчөсү бул бизде жетилип кетет да, же болбосо өзү мүнөзү ушундай да деген ой менен көп убакытта бизге кайрылбайт да, убакыт өткөндөн кийин кайрылып калышат. Көпчүлүк учурда мектепте бала жакшы жетишпегенин айынан мугалимдин айтуусу менен психолог, психиатрларга жана аң сезими төмөн балдарды көп кайрылып алып келишет. Деги эле азыркы күндө психикалык жактан кайрылып, дарыланып, кеңеш алып жүргөндөр көп кайрылууда да. Чындыгында коомчулукта дагы байма-бай эле айтылып келет, бүгүнкү күндө дал мына ушул психикалык ооруларга кабылгандары көп деп айтылат да. Буга эмне себеп деп билесиздер? Биздин кандай социалдык абалбы же башка себептерден уламбы? Байкасаңыздар керек ошол келген бейтаптардан эле. Эмнеден? Биздин маалыматыбыз боюнча мындай ооруларга келип чыгуунун негизги себеби бул социалдык-экономикалык шарт. Азыркы мезгилдеги биздин элибиздин жашоо турмуш шарттары, мындан тышкары биздин баягы үй бүлөлүк абалдар, кээде үй бүлөлүк зомбулук деп коебуз. Кайын келин ортосунда, күйөө аялдын ортосундагы келишпестиктер, бала тарбиясында болгон эки анжы көрүнүштөр, мына ушулар бардыгы адамдын психикасына доо кетирип, андай ооруларга алып келет да. Андан тышкары мен ушу бала тарбиясына да токтогум келет. Кээ бир жаш энелер бала төрөлгөндөн кийин эле алардын психикалык ден соолугуна көбүрөөк кам көрө беришпейт да. Алардын оюнча бала отурат, турат, анан тиги жүрөт, болду. Ал эми качан сүйлөйт? Мына баланы өзү нормалдуу өнүгүп аткан бала 2 жашынан баштап сүйлөй баштайт, 1 жашынан баштап анча мындай айрым сөздөрдү сүйлөй баштайт. Бирок биз ошол нерсеге көңүл бурбайт экенбиз да. Азыр бизге алып келинип жаткан балдардын көп эле акыл эси жактан кем болгон балдар, олигофрения деп коет, акыл эси кечип калган балдар. Алар негизги себеби алардын речи өнүкпөй калган. Мисалы, качан тили чыкты десең, 5 жашында сүйлөдү окшойт дейт. Мына көрдүңүзбү, 5 жашка чейин ата эне эмне кылып отурду? Мына ошону алдын алыш керек болчу да. Ошого көп көңүл бөлүнбөй атат. Мына ошол нерсени көбүрөөк ошого токтолуш керек болуп атат да. Эң негизги тревоганы, коркунуч жаралганда эне билиши керек. Эне ошол баланын кандай сөздү сүйлөп атат, качан баштады ошол сөз сүйлөгөндө. Сөз менен адамдын акыл эси өнүгөт. Эгер сөз өнүкпөсө, биздин психикабыз, акыл эсибиз өнүкпөй калат. Мына ошол нерсени биз эсибизден чыгарып коюп атабыз, жаш энелер. Чындыгында эл арасында мисалы мен 3 жашымда, 4 жашымда сүйлөгөнмүн. Менин балдарым деле кеч сүйлөйт да деп ушундай көңүл бурбай жүргөндөр бар да. Эрте дегенде канча жашында сиздерге кайрылыш керек? Эгерде ушундай сүйлөбөй кандайдыр бир нерсени 2 жашынан кайрылса болот. 3 жашында бала өзүнүн оюн айтып берип калат да. А бизге ошо 3 жашында сүйлөй албай калган балдар бар. Мына ошолорду алып келиш керек да. Биз алдын ала аракет кылыш керек да. Себеби канчалык эрте болсо ошончолук жакшы натыйжа берилет.
Кийинки суроо телегөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Мен төрөгөндөн кийин дейт, кыйкырып ыйлай бере турган болуп калдым дейт. Балам болсо 4 күн жашап эле чарчап калды дейт. Ошол себептен дейт. Эмне кылышым керек? Кандай бул ситуациядан чыгам деген. Бул эненин, жаш эненин бул төрөгөндөн кийинки эме деп коет, депрессия деп коет. Бул биринчиден, экинчиден бул энеде жоготуу болгон. Баласын жоготуп коюп атпайбы. Мына ушудан анын абалы курчуп кеткен. Эми кеңешибиз батыраак ушу психиатрга кайрылып кеңеш алыш керек. Мында дары дармексиз чыгыш кыйыныраак болуп калат. Психиатрга кайрылсын, жашаган жеринде. Мына 7-чи поликлиникабы бизде. 7-чи поликлиникада шаардык психиатр иштейт. Андан тышкары биздин Ош областтык психикалык ден соолук борборунда круглосуточно иштейт бизде психиатрлар. Демек, сиздерге барса, жардам берүүгө кайрылыш керек. Анан телегөрүүчүдөн мындай суроо келиптир да, мен депрессияга түшүп калам бат-баттан деп. Мисалы, элдер депрессия менен стресстин дагы айырмалай албайт да. Бул мен ойлоймун, менин түшүнүгүм боюнча бул депрессия бул оорураак формасы деп. Анан стресс бул бат өтүп кете турган формасы деп деле. Менин түшүнүгүм ушундай да. Сиздер түшүнүп койсоңуздар. Стресс деген бул өзү абал. Оору эмес, абал. Мисалы, бизде ошол ооруга алып келе турган абал. Мисалы, биз айтабыз го кээде стресс болуп калдым. Эмнеге стресс болуп? Ошол стресске алып келген абалды биз стресс дейбиз. Ал эми стресстин жыйынтыгы депрессия болот. Стресске биринчи мыногу кандайдыр бир кырсыкка кабылдык. Бул стресс бизде. Ал ошол стресстин натыйжасында бизде адамда сөзсүз түрдө бир реакция болот да. Кимдир бирөө аны өтө курч кабыл алат. Кимдир бирөө мындай болумуш көрүнүш катарында кабыл алат. Адамдын темпераментине, мүнөзүнө жараша кабыл алынат да. Булчу. А кимдир бирөөлөрдө ал эч кандай реакция болбойт. Бул дагы реакция бербөө дагы бул оору. Оору. Ал эми адекваттуу кабыл алганда анчалык көп депрессияга түшпөйт адамчы. Эгер адам өзү тревожный болуп, анда дүрбөлөңгө түшүп, өзүнөн өзү кыжалат болуп, баягы нерсе окуя, стресске алып келген окуя улам-улам кайталана берип, эсине түшө берип, анын натыйжасында уйкусуздук келип чыгып, кыжалат болуп, бул белгилер депрессиянын белгилери. Анда адам сөзсүз түрдө психологко кайрылыш керек. Психолог анан ары кеңеш берет же, психиатрга кайрыл деп. Бизде азыр оор өтүшүп кеткен формасында психиатрга кайрылат. Алар жардам менен, баягы дары дармектин жардамы менен чыгарып калат. Андан тышкары психологдор биз кеңеш берүү, алар менен сүйлөшүү, айттыруу, баягы нерсени кайрадан улам-улам айткан сайын баягы окуянын күчү басаңдай баштайт. Ошого окшогон бизде методдор бар, депрессиядан чыгарып кетүүчү. Ошолор менен биз иштеп чыгара алабыз. Жакшы, биринчи кезекте демек бейтап келгенде психиатрга кайрылат экен. Андан кийин сөзсүз түрдө психологко кайрылуу зарыл, Чогуу чараны иштеш керек. Ошо азыркы сурообуз аткан адамга кайрылып кетким келет эле. Себебин такташ керек. Бул кайра-кайра депрессияга эмнеден келип түшүп атат? Мунун себеби эмнеде? Сөзсүз түрдө бизге кеңеш берүү бөлүмүнө кайрылыңыздар. Адистер жардам берет. Андан кийин психолог менен биргеликте иш алып барабыз. Себеби кайра-кайра депрессияга чалдыккандагы бул өзүнүн оорусуна маани бербестен, же болбосо кайрылбастан убагында өзүнө ошо эс алдыруучу дарыларды жазып беребиз. Жогоруда айтып кеткендей, кайра-кайра депрессияга түшкөн учурда аны уйкусуздук келип чыгат, маанайы өзгөрөт, көпчүлүктү жактырбай калат, ызы чууну, эгерде ал бир жерде иштеп жаткан мугалим же болбосо кандайдыр жумушчу болгон болсо, өзүнүн ишинен дагы проблемалар келип чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн адиске кайрылса жакшы болот эле. Жакшы. Телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Үй бүлөлүк психолог, психиатрлардын даректерин берсеңиздер дейт. Алар мисалы жогоруда айттыңыздар, үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылыңыздар деп. Анан же болбосо түздөн түз эле сиздерге кайрылса деле болот, Ооба. Ооба. Кантип байланышат сиздер менен? Бизде мынабы
Касымбекова көчөсүндө Ош областтык психикалык ден соолук борбору 1-кабатты кеңеш берүү бөлүмү. Манас ата кичи районунда. Манас ата кичи районунда кеңеш берүү бөлүмүндө балдар психиатры, чоңдорду караган психиатр биз отурабыз. Биздин психолог Гүлбар эже ошо 1-этажда отурат. Андан кийин шаарда ошо азыркы 7-поликлиникада шаардын психиатры отурат. Психиатр кабинет бар. Бизде менталитетте жогоруда айтып аткандай психиатрический больницага барбаймын деп каршылык көрсөткөндөр бар. Андай учурда үй бүлөлүк медицина борборунда азыр психиатр кабинеттер ачылган, өздөрү жашаган аймакта. Райондордо да ачылган. Кайрылса болот. Кээ бирлер чындыгында биздин менталитетке байланыштуу өзүнүн аймагына кайрылгысы келбейт да, мисалы жашыруун келип сиздерге көрүнгүсү келет. Ошол себептен сурагандыр. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Менин кызым 5 жашта дейт. Кээде дейт колу титирей берет дейт. Эмнеден улам ушундай болот деген суроо калтырыптыр. 5 жашар болсо колу титирегенин аныкташ керек. Бизде обследование деп коет. Инструментальный көрүп, беседа кылып, сүйлөшүп дегендей. Может травма алгандыр бала, жыгылып башынан жаракат алгандыр. Кээ биркилеринде талма оорусу эми башталып аткан учурда аны байкабайт, какое-то время кол титирейт, же болбосо бир жерде тиктеп какой-то кичине гана убакытка өзүн токтоп калат. Аны көпчүлүк учурда ата эне ошол маалда байкабай калат дагы. Кийин ал абал чоңоюп, көбөйүп, көзгө көрүнүп, өзүнү жоготкон абалга барганда гана анан адистерге кайрыла баштайт да. Кеңеш берет элем, биздин бөлүмгө кеңеш берүү бөлүмүнө келип кайрылып көргөзүп кетишсе. Биз керектүү кандай изилдөөлөргө жазып беребиз, ана түшүп келсе такталат да. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен соңку убакыттарда дейт эске тутуум начарлап кетти дейт. Анан түнү уйкум бат качат дейт. Бир ойгонуп алдымбы, кайра уйкум келбей коет. Эмне себептен? Мен дагы ушундай психикалык ооруларга кабылганмынбы деген суроо калтырыптыр да. Бул учурда сиздер кандай кеңеш айтат элеңиздер? Эске тутуусу төмөн болуп кетти. Андан кийин ошол уйкусу качат экен. Эске тутуунун төмөндөшү бул адамдын алган кесибине жараша болот, жашаган чөйрөсүнө. Анан бул адамдын өзүнүн баягы эмесине да, мүнөзүнө да байланыштуу болуп калат да. Анан ушул симптомдордун баардыгы депрессияда болот. Эске тутуунун начарлашы, уйкунун качышы, маадайдын чөгүшү бул түздөн-түз депрессиянын симптомдору. Эгер убактысы болсо, бизге кайрылып, биз кеңеш берип карап көрөт элек. Анан көбүнчө ошо жогоруда айтып өттү, алган кесибине да байланыштуу. Себеби бир күндөн, 2 күндөн улам уктабай уйкунун ритми өзгөрөт, уйкусуздук келе баштайт. Албетте көп ойлонуп, уктабай, эс албай жүргөндөн улам уже эске тутуу дагы начарлай баштайт. Жакшы. Кийинки суроо студенттерден. Микрофонду кармап жакыныраак, Саламатсыздарбы? Азыркы учурда сиздерге кайсы стресс мененби же депрессия менен кайсы тармагы менен сиздерге көп кайрылат? Анан биз азыркы мезгилде дары-дармектер менен антидепрессанттар дарылар менен дарылайбыз да, ошолордун кандай зыян жактары бар жана ошолорго көнүп калбайбы ошо дарыларга? Жакшы суроо. Кайсыл психикалык оорулар менен көп кайрылып жатат? Азыркы күндө ошол депрессия оорусу менен, ошо түн уктабай калдым, же болбосо бирөө менен урушуп кеттим, же болбосо жакын адамын жоготкондо, кандайдыр бир окуядан улам, же болбосо алган кесибинен улам. Азыркы кайрылган оорулар уктабай калып, же болбосо тамакка табити жок, 2-3 күндө эчтеке ичпейт, маанайы жок, үй бүлөсүндө бирөөлөр менен сүйлөшкөндү каалабайт. Такыр эле сус өзү менен өзү болуп калат. Бара-бара башына ар кандай жаман ойлор келип, жашоого болгон кызыгуусу өзгөрөт, начарлай баштайт. Бул учурда албетте антидепрессанттарды, дарыларды назначение кылабыз. Булардын зыяны жок. Тескерисинче пайдалуу жагы уйкуну нормалдаштырат,
мени эс алдырат, настроенияны көтөрөт, маанайды көтөрөт. Буга үйрөнүп калбайт. Албетте психиатрдын көзөмөлүндө бизге келип турат. Андан кийин психолог менен совместно иштешебиз чогуу. Дарылардын зыяны жок. Эгер дарыгердин көзөмөлүндө ошол дарыгердин назначениясы менен кабыл алса. Аны убактылуу токтотобу же ошол депрессия? Албетте бул абалдан чыгып кеткенден кийин токтотот, дарыларды кайра өзүнүн жашоосуну, окуусун, ишин улантат. Шизиядан бир сурадым. Сиздердин ошо практикаңыздарда болгонбу ошол депрессиядан чыгарган учурлар, ошол чыккан учурлар болгонбу ошо? Албетте, бул дарыласа жакшы болот бул оору. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен аябай ачуум киргенде дейт, калчылдап колдорум титиреп кетет дейт. Эмне үчүн? Мен дагы ушундай психикалык ооруларга кабылып калганмынбы деген суроо калтырыптыр да. Бул эмнеден улам? Психикага кандай тиешеси бар? Бул эми психикалык оору. Же болбосо мүнөздөн улам да ушундай болушу мүмкүнбү? Оору деп аталбайт. Албетте ачуу келгенде көпчүлүк адамдар өзүн кармай албай калат. Ошого ушундай кишилерге кандай кеңеш берет элеңиз? Эгерде ушул нерсе кайталана берсе, кандайдыр бир орун жаратып коюшу да мүмкүн да. Албетте, бул нерсе көп кайталанса, ошол абалда өзүнүн эмне кылып атканын дагы билбей калышы мүмкүн. Көпчүлүк учурда кайрылат, ачуум келгенде колумдагы баламды, жаш баламды да карабай катуу уруп коюп атам. Же болбосо өзүмөн чоң адамга да катуу сөз кайтарып атам. Өзүмө келгенден кийин уже алдап коем, же болбосо кеч болуп калат, балам катуу уруп койтам деп кайрылгандар бар. Бул учурда жардам беребиз, сөзсүз. Психотерапия өтүлөт, алар менен сүйлөшөбүз, дары-дармек жазып беребиз. Бул состояниядан чыгат. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Балам 4,5 жашта дейт, сүйлөбөй атат. Эмне кылышыбыз керек? 4,5 жашта тили чыга элек. Албетте бул задержка психомоторного развития деп коет, речевого развития дейт. Кайрылыш керек, аң сезимини текшерип, канчалык деңгээлде кандай болуп атканын ошол убактап сөзсүз дары-дармек жазып берилет, психолог менен иштешет. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы дейт. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандар дейт. Эгерде сиздерге кайрыла турган болсо, бул нерсе купуя сыр сакталабы деген Сөзсүз. суроо калтырыптыр да. Бизде ушул эреже катары конфиденциальность, жашыруун сакталат. Аны кызыккан тарап сураса дагы биз аны айтканга акыбыз жок. Бизде аябай жакшы сакталат. Жакшы, саламатсыздарбы? Менин жолдошумдун кулагына дейт, бир нерселер угулаттыр дейт. Бунун себеби дейт, ичимдикти көп ичүү эле дейт, ошол себептен дейт. Эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырган. Уже спиртный ичимдикти көп ичишкенден кийин дагы өзү менен өзү сүйлөшүп атат. Үйдү талкалап атат. Ушундай абалга түшүп калганда сөзсүз психиатр адисине алып келет. Анда биз жаткырып дарылаганга мажбурбуз, себеби спирт ичимдигин көп ичип жүргөн убакта мына белая горячка деп коет. Ушул нерсеге алып келет. Андан кийин ичип жүрүп, ошо спирт ичимдикти таштаган учурда дагы синдром отмена деп коет. Кулагына сөздөр угулгандай болот, көзүнө бир нерселер көрүнгөндөй болот. Бул убакта сөзсүз адиске кайрылып, сөзсүз дарыланыш керек. Сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз психикалык оорулар эмнеге алып келет деген теманын алкагында маектешип жаткан кербезбиз. Эгерде дал мына ушул тема боюнча суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Азыркы учурда биздин аудиториядан суроо бар экен. Сиз берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Кандай учурда адамдар көбүнчө кандай мүнөздөгү адамдар депрессияга көп мындай кабылат? Анан көбүнчө аялдар кабылабы же эркек кишилер кабылабы депрессияга? Кандай мүнөздөгү адамдар кабылышат? Жакшы суроо экен. Кандай мүнөздөгү адамдар кабылат? Депрессияга көбүнчө сезимтал адамдар кабылданышат. Көбүрөөк ошолор дуушар болушат. Себеби алар сезгич. Адамдын жасап аткан мамилесинен, сырткы болуп жаткан кабарлардан,
экономикалык болуп жаткан жетишпестиктерден булар өтө катуу жабыркашат да. Алар сезимтал адамдар. Алардан ошол депрессиядан чыгыш өтө кыйыныраак болот. Себеби алар өтө сезгич, баягы башынан кетпейт бир ой. Ошол ой улам кайталанып, кайрадан оорураак абалга түшүшкө мажбур болуп калат да. Анан эркектерге караганда аялдар көбүрөөк депрессияга кабыл болушат. Себеби биздин турмушубузда аялдарга көбүрөөк жүк жүктөлөт. Аял бир гана бала чоңойтуп, аны тарбиялап, үй кызматын аткарып менен чектелип калбастан ошол эле мезгилде коомдо иштейт. Ошол эле мезгилде тууган урук деген бар, күйөө деген бар, мына ошолордун баардык кызматын аткарат. Ошол себептүү көбүрөөк депрессияга аялдар кабылданат. Бирок статистикага караганда аялдардын депрессиясы оңоюраак өтөт, аны дарылоо жеңилирээк болот. Себеби аялдар өзүнүн абалын кимдир бирөөгө айтышып, анан ыйлап, өзүнүн бугун чыгарып, эмоциясы менен чыгарып билишет да. Ал эми эркектерде бул нерсе көбүрөөк жабык формада болот. Алар ичине салып, эч кимге айтпай, кыжалат болуп, узакка чейин аларды чыгарыш бизге кыйыныраак болот. Аларды сөзсүз түрдө биз дары дармектин жардамы менен гана чыгара алабыз. Ал эми аялдарда сүйлөшүү жолу менен, ар кандай көңүл ачуучу иш чараларды өткөрүү жолу менен дагы аларды чыгарып кетсек болот. Жакшы, мен бир сөзүңүзгө кошулгум келип отурат. Себептен бүгүнкү күндө эркектерде да түшүк көп десем болот. Себеп дегенде алар акча табуу маселеси биртөө эле кыйынга турат. Биздин өлкөдө ошол себептен материалдык камсыздоону жеткире албай дагы ушундай кыйналган учурлар болот да. Аныңыз туура. Эми эркектердин миссиясы да үй бүлөнү багыш. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? 2-3 күндө бир дейт, урушкусу келген адам кандай болуп калат дейт. Бул дагы ушул ооруга кабылган болобу деген суроо калыптыр. 2-3 күндө бир урушкусу келген. Эми баардыгын эле психикалык жактан оору деп айткандан алыспыз. 2-3 күндө бир урушуп калган адамды өзүнү көрүп сүйлөшүбүз керек. Ал менен ошо эмне себептен, ага эмне жакпай атат. Жана жогоруда айткандай, депрессияга кабылган адам дагы эч нерсени жактырбай калат үй бүлөдө. Андай учурда күндө уруш чыгышы мүмкүн. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен көңүлүм ачылбай көпкө жүрөм дейт. Анан бир жаман жаңылык угуп калсам дейт, ошону дейт такыр эсимден чыгара албайм дейт. Ошол нерсе кайра оюма келе берет дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр. Психологдун жардамы. Эми бул жерде психологдун жардамы сөзсүз керек экен. Себеби бул баягы улам эсине түшө бергенде адам кайрадан ошол нерсеге көбүрөөк бериле баштайт да. Көбүрөөк ошол абалга түшүп кетиши мүмкүн. Мунун аягы депрессияга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн эртерээк психологко көрүнсүн. Психолог менен кеңеш берет. Чыгарып кетсе болот да. Кийинки суроо мындай келиптир да. Мына ушул кулакка үндөр угулат дедик го жогоруда. Биз ошону дейт, элдик медицина менен, молдолордун дем салуусу менен сакайтса болобу деген суроо калтырыптыр да. Бул биздин менталитетте, биздин азыркы болуп аткан жумушубузда дагы көп кездешет. Сөзсүз биздин мусулман эли биринчи молдого, бакшы молдолорго барышат, дем салдырышат. Албетте алар ичиңе жин кирип алыптыр дейишет. Убакыт өткөндөн кийин анан бизге кайрылышат. Бирок ошентип сакайгандар да бар. Эми сакайып кеттик, молдого барып деп бизге кайрылгандар жок. Молдого бардык, ичиңе жин кирип алыптыр деди, анан көпкө дарыландык, камчы менен урду, анан мындай болду, кичине уктап калды, анан кайра бардык деп көпкө узап, убакыт өткөндөн кийин анан адиске кайрылышат. Чындыгында бизге оору өтүшүп кеткени гана келип атышат. Коллегам айткандай, бизде дароо эле биз бакшы, анан молдого барып дем салдырып, анан кийин жин тийип кеттир, анан кийин эме болуп калыптырмын деп туруп, ошол эски ырым-жырымдарды колдонуп, анан эч кандай жыйынтык болбогондо анан кийин бизге алып келип жүрүшөт да. Муну айтар элем, ошол оору башталганда эле, алгачкы белгилери билине баштаганда эле алып келсе жакшы натыйжа бермек. Дарылангандачы.
Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы дейт. Мен чач тарашка барып дейт, чачымды алдырып баштаганымда эле дейт, коркуп, стресске түшүп ушундай бир аз убакыт болот дейт. Андан кийин кайра өтүп кетет дейт. Бул эмне себептен деген суроо калтырыптыр. Бул эми өзүнүн бизде айтып коет самовнушение деп коет. Чач тарашка барганда мен ушундай болом деген абалды ал өзүнө сиңдирип алган. И ошол убакыт келгенде автоматически анын мээсине ошол нерселер келе баштайт да. Кантип бул нерседен арылыш керек? Албетте психолог, психиатрлар жардам берет. Мен ушул жерде айтып кетким келет да, ушул жооп суроо берген көрүүчүгө. Эгер тажрыйбасында ошондой окуяга туш келген болсо, чач тараштын катышуусу менен кандайдыр бир коркунучтуу окуяга туш келген болсо, анан ошол абалды кайрадан бир башынан өткөрөт да. Эгер андайга туш келбеген болсо, андай окуя болушу мүмкүн эмес, андай абалга түшпөйт да. Жакшы. Аны сурап көрүш керек. Кийинки суроо студенттерден. Саламатсыздарбы? Негизинен үй шартында депрессияга түшкөн учурда кантип тез жана жакшы дарылоого болот? Кандай маалымат бере аласыздар ошол боюнча? Көнүгүүлөрбү же кандай дарыларбы, дары-дармекпи? Чындыгында сиздерге келе албаган дагы бейтаптар бар. Алыс каймактар, мисалы, жете албай калышы дагы мүмкүн да. Бул учурда кандай жардам бериш керек? Эми үй шартында дегенде үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине мамилеси жакшы болуш керек. Бири-биринде болуп аткан өзгөрүүнү өздөрү байкаш керек. Ошол абалга алып келип жаткан нерсени жок кылыш керек. Ошол абалга, мисалы, депрессияга эмне алып келди? Кандайдыр бир окуядан кийин болуп атпайбы, туурабы? Ошол абалдан чыгарыш керек да. Анан бири-бирине мамилени жакшы кылып, анын көңүлүн көтөрүп, колдоп, баары өтүп кетет, өттү, кетти деп туруп адамдын көңүлүн көтөрсө, бул абалдан чыгып кетсе болот. Жакшы, бизге мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Ашыкча кызгануу дагы бул психикалык оорубу деген суроо калтырыптыр да. Чындыгында, мисалы, бири-бирине ишеним болбой же болбосо ашыкча кызгануудан улам зордук зомбулуктар да келип чыгат, жана башка дегендей. Бул боюнча да кайрылышат. Бир ревность деп коет. Кандайдыр бир болбогон нерсени же болбосо бир фактты өзүнө бекем кармап алат дагы аркасынан ээрчип, изилдеп, кечке жолдошун же болбосо аялын кызганып, өзүнүн фантазиясы менен ойлоп чыгаруу. Жакшы, соңку суроолордун бири. Мисалы, көңүл бурбайбыз да биз көп нерсегечи, стресске көңүл бурбайбыз, депрессия көңүл бурбайбыз, убакыттын өтүшү менен убакыт өзү дарылайт деп жүрөбүз да. Анан мына ушул психикалык оорулар эмнеге алып келет эгерде биз көңүл бурбай жүрө берсек? Көңүл бурбагандын натыйжасы бара-бара уйкусу качат. Ал эми неорганическая бессонница деп коет, такыр уйкусуздук абалына алып келет. Андан кийин үй бүлөдө деле кечке уруш жаңжал, биринин сөзүн бири көтөрбөй, жумушунда деле бул жакшы атмосфера алып келбейт да. Мындай учурда сөзсүз көпчүлүгү невропатологко кайрылышат. Невропатологдон кийин психиатр адисине көбүнчөсү невропатологдун жолдомосу менен келишет. Жакшы, бул өзүнө өзү кол салууга алып келет эң жаман жери. Эң жаман жери ошо бара-бара ошо жыйынтыгында баягы жашоого болгон кызыгуусу, умтулуусу жоголуп, башына ар кандай жаман ойлор келе баштайт. Андан кийин жашоого болгон кызыгуусу өзгөрөт дагы. Мындай учур көп эле байкалат, өзүн өзү муунтуп өлтүргөн аракет кылышат, же дары ичип, же уйкусуз ичип өлтүргөнү көп кайрылышат. Мындай аракет кылып кайрылгандар бар да. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мелатонин деген дары боюнча маалымат берсеңиздер дейт. Бул кандай дары дейт? Мелатонинди бул бизде рецептте биз жазбайбыз. Көбүнчөсү мында невропатологдор жазып бериши керек. Жакшы, саламатсыздарбы дейт. Мен урушкум келе берет дейт бирөө менен дейт. Анан азыр кош бойлуумун дейт. Бат-баттан урушкум келе берет. Эмне себептен ушундай болуп калды деген суроо калтырыптыр да. Кыскачасы.
эми жооп бул берсеңиз. урушчаактык бир мүнөздүн белгиси катарында болот. Эгер сизде ушул көрүнүш Кош бойлуу экен. или ушул көрүнүш сиз жаралгандан бери болуп келе жаткан болсо, муну биз мүнөздүн белгиси деп карайбыз. Эгер бул урушчаактык сиздин кош бойлуу кезиңизде гана пайда болгон болсо, демек бул сиздин депрессияга түшүп баштаганыңыздын белгиси. Сөзсүз Сөзсүз түрдө сиздерге түрдө кеңешке кайрылыш керек. психологко кайрылыш керек. Жакшы. Суроо берсеңиз, соңку суроо кыскача. Ошо түйүлдүк мезгилинде да ошо депрессияна мисалы фолия кислотанын жетишпестигине же болбосо ошолордун себебинен да болушу мүмкүн. Депрессияга ошо түйүлдүк мезгилинде да ошо нервный системалары өнүкпөсө, ошол нерсе кийин баягы жетилгенден кийин, төрөлгөндөн кийин ошол да алып келиши мүмкүнбү? Ошол нерсеге, депрессияга, стресске, көп урушчакка. Албетте, жана Кыскача. жогоруда айткандай, кош бойлуу убагында дагы аялдын гормоналдык нарушение башталат да ужечи. Мүнөзү өзгөрө баштайт, сөз көтөрбөйт. Бул вактынчалуу болушу да мүмкүн. Андан кийин ошол аялдын психикалык жактан өзгөргөн мүнөзү албетте ичиндеги түйүлдүккө да таасир берет. Ошон үчүн туулгандан кийин көпчүлүк балдар ыйлак же гиперактивный ушундай туулушат да. Жакшы, сиздерге рахмат айтабыз. Биздин көпчүлүк телекөрүүчүлөр суроолору калып кетти. Эфирден сырткары WhatsApp аркылуу жооп бересиздер деген ойдомун. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Бар болуңуздар. Ушуну менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.